Ай чукчу тоодон аккан, ай нурун кошуп алган, айнектен тунугураак. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Ак ниет подкастынын окуучулары, көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздер менен ушул алыскы Арка айылында турабыз. Чек арадагы Арка айылындагы лидер айымдар өзүнүн бош убактысында килем таар соккон учурунан сиздер менен биргеликте маек кылсак. Кандайсыздар? Жашоо кандай чек арада? Жакшы. Аклай же кандайсыз? Айтсаңыз ушул мына токуп аткан килемиңиздер сиздерди мындай күн сайын эле бош убактыны ушинтип таар килем согот деп угуп келдик да. Ушул тууралуу айтып берсеңиздер, өзүңүздөрдүн айылдагы жашоо тууралуу айтып берсеңиз. Биз энди ушу тирилигибиз ушу килем менен да. Колубуз бош убакта ушун менен алаксыйбыз. Ошо. Бул энди илгертен келген салт да энди муну биз жоготой албайбыз. Кыздарыбызга сеп кылабыз. Үйүбүзгө салабыз. Анан ошо зарыксак базарга барып сатабыз. Ошо. 3 киши токуйсуздар. Ооба, 3 киши токуйбуз. Алгоо катары согобуз. Мисалы мен курсам булар согот, алар курса мен согом. Ушундай алгоо. Алгоо дегенди кандай түшүнөбүз? Бири-биринин бүтүрөт да, мисалы. Жардам берип. Ооба, жардам берип. Ашар жолу менен бүтөбүз, ооба. Анан сиз 5-6 жолу куруп калбайсызбы катар? Бир жылда экөө болот да эми. Ошо экөөдөн көп болсо. Кече жакында мунуку бүттү. Анан алдыңкы аялдыкы бүттү, анан меники бүттү. Ушул эң акыркы эмебиз. Кышка чейин бир нерсе кылып бүтүрүп алайык деп аракеттенип жатабыз да. Чогуу жасап сатыкка чыгарбайсыздарбы? Чогуу жасабайбыз. Бир-бирден энди ким ийрип даяр кылса кура беребиз. Кимде жүнү даяр болсо, бул эмени эме кылышам өзү бир эме да, азап да. Кандай десем, жүндү койдон кыркып аласың, жүндү даже сатып алабыз биз, өзүбүздө жок эмебиз. Сатып алып, аны жууп, тикендеп, анан таргактап, анан кийин ийикке салып, ийиктен түрүп, онун анан ранга салып, ушундай эме түйшүктөрү көп. Эменчи, килемдин өзүнчө. Илгертен бир калган ашар жолуну кармап калыпсыздар да, сактап калыпсыздар. Бул тарлардын түрлөрү жөнүндө айтып бериңизчи. Кандай түрлөрү бар? Буну араби килем деп атайбыз. Мисалы түбү жок. Салына берет эришке. Булга 4 кило эриш кетет. Кызылы 8 кило мындай шалы ортого койгон. Анан чекеси 3 кило кетет. Анан карасы 10 килограмм кетет да эми буга. Если кайкалак сасаң ушундай. Анан жөн сасаң ошого карап кете берет. Мына араби килемдегибиз. Бул азыр карасам сиздер эсептеп салып атасыздар. Математикадан күчтүү болуш керек ба буну? Математикадан жакшы эле болуш керек да эми. Келиңиз менен коюн. Ушундай. Ургандын дагы өзүнүн ыкмасы барбы? Ооба, ургандын ыкмасы өтө күчтүү да. Ургандын ыкмасы күчтүү. Жүл килемди аябай катуу урулат. Анан араби килемди ушундай эле урулат. Пас-пас кылыпчы. Не кылып, ооба жеңил эле урулат. Жүл килемди катуу урабыз. Бул килемдин түрлөрү көп. Бул азыр ранга салынганы, натуральный түрү эмеси бар. Ранга салбай кылабыз. Азыр муну ранга салганбыз. Бул аябай ден соолукка пайда. Салсаң эме жылуу, жумшак. Балдарга да пайдалуу, өтө пайдалуу эме жагы көп да ден соолукка. Жакшы жагы. Ама ушу бизге окшогон эмелер согот да энди. Калас кылып, сеп кылабыз. Куда калса бул кызыма сеп деп отурам. Сеп. Түгүнү таяр кылып койгонмун, жүлүн. Эми
Мындан кош бериш. Мыналардын краскасы чыкпайбы же? Чыкпайт. Буну таза кайнатып, эме кылып, буга туз саласың, селитра саласың, таза кайнап болгон келиштирсең аны чыкпайт. Кийин жууса дагы болобу? Эч нерсе болбойт. Бул 100 жыл жашайт. Биз өлсөк дагы булар жашай берет да, ооба. Биздин колубуз жашай берет. Булар араби деп эле аталат, араби килем, түбү жок килем деп аталат. Ата бабаларыбыз ушинтип кошуп берген экен, эми биз ham шону кармап калайык деп кошуп беребиз да, энди олар кааласа каалабаса. Ал бир ооба, современный болуп кетти го. Энди ол мынау эми жакта, Бишкектер жакта шырдак берет. Шырдак дейбиз. Бизде энди мынау килемди кошуп берет да. Ооба, лейликти. Килемибиз болсо кызыбызды бергибиз келбейт. Обязательно шуну кошуп беришибиз керек. Ушундай салт болуп калды бизге. Ар бир үйдө бар. Экөөдөн, үчөөдөн. Лейлектин кыздары 7-класста эле килем сукканды билип турбайбы? Сону. Эми апаларыбыз, энелерибиз баары ушундай килем согуп, ушундай эме менен алектенгенден кийин кыздар деле апасын көрүп эме Кармап. ошол да. Ошолор килем соккондо кошулуп отуруп, ошолордун арасына. Ошентип үйрөнгөн мен деле. Күн чыкчуудодон аккан, күн нурун кошуп алган, күзгүдөн тунугураак. Мына биз бүгүн сиздерге алыскы аркадагы чек арада жайгашкан айылдагы мыкты айымдар менен болгон маекти тартууладык. Келерки Ак ниет подкастында жолукканча саламыбыз түз болсун.